Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков экологиялык коопсуздукту камсыздоо боюнча кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө биринчи вице-премьер-министр 1-сентябрга чейин Бишкектеги таштанды аянты толугу менен жабылып, көчүрүлүп 35 гектар жер рекультивацияланышы керек экендигин белгиледи. Мындан тышкары Боз Бөлтөк аймагында аянты 60 гектар келген паркты жана этнокомплексти уюштуруу боюнча даярдык иштери башталууга тийиш. Планда жаңы конуштарды газдаштыруу, отказандарды газга өткөрүү, экологиялык принциптерди эске алуу менен курулуш ченемдерин жана эрежелерди жөнгө салуу боюнча чаралар каралган. Новиков кыш мезгилиндеги каптаган ышка байланыштуу жыл сайын кайталанып жаткан көйгөйдү да эске салды. Январь айында Борбордогу экологиялык абалды жакшыртуу боюнча жакынкы 3 жылга өкмөттүн иш-аракеттер планы бекитилген. Анын алкагында коомдук уюмдар, эко-активисттер менен кошумча кеңешмелерди өткөргөн соң тийиштүү иш-аракеттер планын толуктап иштеп чыгуу макулдашылды.